Баевти жеңишменен куттуктайбыз дагы. Эми кайрадан кезектеги мушкерлерге өтөбүз. Өзбекстан менен Кыргызстандын мушкерлери кайрадан бири-бирине каршы келип атат. Еламан Дөдөнов бул кызыл бурчтан чыккан. Мына калсын оң жагындагы, ал эми сол жак жагында көк бурчтан көк мелейчен Асылбек Имонов, өзбекстандык. Еламан Дөдөнов 1992 жылы төрөлгөн. 29 ноябрда бою 1,72 см, 66 кг салмак ченбирдигинде булар беттешип атат. Мына биздин мекендешибиздин бою бир топ узунураак. Жана колу буту демек узунураак болгондуктан ушул туруу абалында өзүнүн артыкчылыгын пайдаланса болот. Өзбекстандык Асылбек Имонов 1996 жылы төрөлгөн. Айланып тептелет жана Асылбек Имонов ошол замат аралыкты кыскартып барып, Еламан Дөдөнов аны жерге жыгып алган. Азыр тескерисинче Асылбек Имонов атаандашынын үстүнө, биздин мекендешибиздин үстүнө чыгып кетти. Асылбек Имонов бул партерде негизинен жакшы иштеген мушкерлердин бири. Еламан Дөдөнов болсо, ал бокс боюнча негизинен ушул бокс спорттун түрүнөн келген. Эрежесиз эр урушка Толке деген каймана аттын ээси Асылбек Имонов ыңгайлуу позицияны кармап алды. Жана ушул жерден бирок сокку узата албай жатат. Еламан Дөдөнов абалды оңдоп кетүү аракетин көрмөкчү. Бул жерде колун тартып кетүүгө аракет болуп атат. Жана аягына чейин тартып кете алат болду экен. Жок, абал бир аз башкачараак. Бул жерде менин оюмча колун кайрып кетүү оңойго турбайт. Анткени чыканактан карама каршы эмес, жөн гана анын бүгүлө турган жагына колун кайрайын деп калган. Жана Еламан Дөдөнов азыр атаандашынын үстүнө чыгып кетти. Асылбек Имонов 4 жашка кичүү. Еламан Дөдöновго караганда Еламандын 4 жеңиши бар жана 2 жеңилүүсү бар. Өзүнүн карьерасында тажрыйбалуу мушкерлердин катарына кирет. Асылбек Имонов болсо болгону бир ирет турнирге чыккан жана бир ирет жеңишке ээ болгон. Еламан ошентип мына Өзбекстандыктын үстүнө азыр жатып алды. Эми ушул жерден сокку узатууларды ишке ашырабы. Албетте бет талаштыра чабуулга бул жерден чыгыш керек. Сол тарабында тор бар. Сол кол менен сокку узатуу бир аз кыйынга турат. Оң кол менен аракет жасаса болот. Бирок азырынча активдүүлүк жок Еламан тараптан. Асылбек Имонов анын эки колун кармап турду эле. Мына ушундай соккулар керек. Сөзсүз түрдө ал колу менен тосуп атабы, тоспой жатабы, жөн гана ушул баш сөөктү көздөй сериялуу соккуларды узата берсе, бирөөсү болбосо бирөөсү өзүнүн максатына жетиши керек. Ал учурда Асылбек шамдагайлык кылып ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Бирок Еламандын бокс боюнча спорттун түрүндө көп убактысын өткөргөнүн эске ала турган болсок, туруу абалында Еламанда ыңгайсыз абал негизинен жаралбашы керек. Кайрадан хай-кик сол бут менен баш сөөктү көздөй. Еламандын аткаруусунда азыр түз сокку, дагы эки сокку. Улдук жакка дагы негедир Асылбек Имонов жаңы темирдей болуп кабагым кашымды эстен беттешти, андан аруулантып атат. Аягына чыгарып салыш керек. Ушундай ыңгайсыз бир топ өзүнүн ээси үчүн толук көзөмөлдөй албай жаткан учурда Асылбек Имоновду аягына чейин соккузатып утуп алганда жакшы болот эле. Бирок бир аз Асылбек өзүнө келип калды. Өзбекстандык мушкер азыр биздин мекендешибизди жерге жаткырып алып, аны муунтуп кетүү аракетин көрүп аткандай. Секундантты карасаңыз, артында тордун сыртында ушундай өтө эмоционалдуу кеңешин берип атат. Жана сериялуу соккулар ишке аша баштады. Асылбектин өтө ыңгайсыз абалда колун кайруу. Ой, мындан кутула албайт го дейм. Жок, кетеби.
чыдап атат. Жана абалды өзгөрүп кетти, мына колун ушул жерден кайрып кетти Азамат. Дээрлик мына жеңилип кала турган жерден Еламан Дөдөнов чыгып кете алды. Азамат бирок баары бир дагы деле ыңгайсыз абалда, ошентсе дагы Еламан Дөдöновдун бул аракетин макташ керек. Жана биринчи раунд соңуна чыкты. Эң башкысы бул жерде беттеш аягына чыккан жок. Беттеш мындан ары таймаш уланат. Тишка чыгып кеткен экен. Тишка азыр Еламан Дөдөнов мына тишканы кийип алгандан кийин беттеш андан ары уланат. Мен оюмча баары эреженин алкагында. Ансыз деле ушул ВЭФтин калыс тартоонун жетекчиси Кадыр Надиров болуп эсептелет. Бул турнирге ал жетекчи болду экен. Ал тууралуу маалымат албетте ынтак эмес, бирок негизинен ушул глобал турнирлеринде ал дайыма ушундай калыс тартоон жетектеп жүрөт. Андыктан ал жагынан маселе болбойт дагы. Албетте чечүүчү нерсе эки мушкердин өзүндө. Кимиси мыкты болсо ошол жеңишке ээ болот. Жана атандашын акырындап бурчка такап барып Еламан Дөдөнов мына колу менен соккуларын узатып атат. Кросс соккулары айрыкча мына ушул канча сокку тура албасын артка чегинүү менен бирок беттештен андан ары куллантып атат. Мына түз соккулар бир топ максатына жетүүдө. Асылбек Имоновдун ушундай соккуларга чыдаганына чындыгында таң калыш керек. Башка мушкер болсо эбак эле Еламан Дөдöновго жеңилип бермек. Колу да түшүп калды. Жана андыктан колу түшүп калган болсо албетте дагы бир нече соккуларды өткөрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Асылбек Имоновду жана кайрадан сокку узатып жаткан учурда албетте өзүнө белге кирип келүүгө Асылбек Имонов аракет жасамак. Но ошону билип Еламан Дөдönов бир аз ачык чабуулга өтпөстөн коргонуу аркылуу өтсө жакшы болот эле. Бирок азырынча кандайдыр бир ал белине кирип келгенден артыкчылыкка ээ болгон жок. Асылбек Имонов ушундай жерге жапып алып абалды Еламан көзөмөлгө алып турду эле. Жана эки мушкер тең чарчап чалыкты. Ушунчалык динамикалуу беттеш орун алып атат. Колун кайрып кетүүгө мүмкүнчүлүк ала алган жок. Капталдатып мына эми ушул жерден мен оюмча моюнун башынын өзүнө эле мына мунту калам деди. Бул чабуул эмес, коргонууга дейм көбүрөөк. Эгерде чындап муутам десе, анда бир колун кошо кармап туруп муун тутмасын колдонушу керек. Бул беттеште кайсы мушкер физикалык жакта мыкты болсо, ошол мушкер жеңишке жетчүдөй көрүнүп атат. Себеби экөө тең чарчап чалып таштаганы байкалууда. Муун тутмасы иш жүзүнө ашкан жок. Бирок айланып келип туруп кайрадан өзбекстандык Асылбек мына ушул жерден мойнун кармап алды. Тейкдаун идеалдуу, бирок мойнун кое бербей атат. Мына мойнун алдырып койду дагы. Асылбек Имонов аягына чейин ушул ыкманы чыгаргысы келет. Өтө ыңгайсыз абал. Мына эки колу менен кадимкидей муунтуп турат. Байкасаңыздар, бул жерде токтотуш керек, токтотту. Мына беттеш токтоду. Канчалык артыкчылыкка ээ болбосун, биздин мекендешибиз Еламан Дөдönов муунту ыкмасынан кутулуп чыгып кете алган жок. Өзбекстандык мушкер Асылбек Имонов ошентип жеңишке ээ болду. Еламан өтө көп күч сарптап койду биринчи раундда жана экинчи раунддун алгачкы жарым бөлүгүндө. Бул биринчи раунд эле. Эмне болсо дагы буга чейинки убакытта көп күч сарптап, бир аз чарчап чабууга түштү эле. Көп таяк жеген Асылбек Имонов аягында жеңүүчү ат алып кетти. Асылбек Имонов
бул жүктүн жеңүүчүсү. Куттуктайбыз өзбекстандык күчтөрдү. Ал эми